7 сабак, бүгүнкү сабактын темасы күндөлүктөр. Бул дагы сыной жүгүртүү усулдарына кирет, графикалык түрдө уюштурулат. Негизи күндөлүктөрдүн түрлөрү көп. Биз биринчисине токтололук азыр. 2 бөлүктүү күндөлүк. Бул эмнелерди берет? Эң башкысы бул жеке тажрыйба менен жаңы алынган маалыматты салыштыруу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Ошол аркылуу кандайдыр тыянакка келүү, жыйынтык чыгаруу дегендей. Жана экинчиси көлөмдүү материалды өз алдынча өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн дагы берет. Буларды мисалдан көрөлүк. Негизи көп мүмкүнчүлүктөрдү жана ар түрдүү көндүмдү берет жана ар түрдүү көндүмдөрдү өрчүтүүгө шарт түзөт. Мисалы, кантип түзүлөт 2 бөлүктүү күндөлүк? Өзүнүн аты айтып турганда, бул күндөлүк 2 бөлүктөн турат, таблица түрүндө түзүлөт. Мугалим өзүнүн планына жараша, көздөгөн максатына жараша балдарга бул күндөлүктү үй тапшырма катары берсе болот, же болбосо сабак учурунда дагы түзсө болот. Кандайча түзүлөт? Дептердин барагы 2ге бөлүнөт. Бир жагына, сол жагына тексттен үзүндүлөр жазылат, ал эми экинчи жагына чечмелөө деп атап алабыз. Ал жерге окуучу, студент өзүнүн оюн жазат. Биринчи тексттен үзүндү, кайсыл үзүндүлөрдү жазып алышы керек? Текстти окуп жатканда окуучу жеке өзүнө өзгөчө таасир калтырган жерлер болот. Ой болот, бир сүйлөм болот, өзгөчө таасир калтырган бир сөз айкашуу болот. Ошону жазып алыш керек. Ошондой эле текстте бир кайсы бир нерсени эске салган нерселер бардыр. Кайсы бир ойлорду жараткан, өзгөчө көңүл бурган нерселерди табат. Ошол үзүндүнү жазып койсо болот. Ошондой эле текстти окуп жатканда кандайдыр суроолор пайда болот. Же болбосо бир каршылык ойду, каршылык сезимди пайда кылган ойлор айтылышы мүмкүн текстте. Ошону жазса болот. Кыскасы, текстти окуп жатканда канчалык чоң көлөмдүү материал болбосун, ал жерден окуп атканда бала өзүнө кайсы бир себептер менен ошонун көңүлүн буруп, мындай бир токтоп калууга, же болбосо кайра окуганга мажбур кылган жерлер болсо, ошолорду жазып алат. Анан таблицанын күндөлүктүн экинчи жагына, оң жагына чечмелеп бериш керек. Мисалы, кандай таасир калтырды бул? Эмне үчүн өзүнүн көңүлүн бурду ушул жер, ушул сөз? Кандай ойлорду жаратты, кандай ойго алып келди? Жазса болот. Жана эгерде бир каршылык жараткан суроону пайда кылган жер болсо, кайсы суроо жаралды, ошону конкреттүү жазыш керек. Кайсы каршылык, кандай каршылык пайда кылат? Эмне үчүн окуп жаткан бала буга макул эмес? Ошолорду так жазып алышы керек, жазып бериш керек. Бул иш бүткөндөн кийин албетте мугалим балдар менен жупташыппы, же болбосо чакан топтобу, же болбосо класста балдардын санына жараша жалпыбы буларды талкуу жүргүзөт. Кайсыл жерге кайсы окуучу токтолду, эмне себептен ал токтолду, сөзсүз кайтарым байланышы болуш керек, сөзсүз жыйынтык чыгарылыш керек. Азыр болсо артыкчылыктары, ушул 2 бөлүктүү күндөлүк түзүүнү, ушул аркылуу материалды өздөштүрүүнүн артыкчылыктары жана кандай натыйжалар берет айтып кетсек. Биринчиден, 2 бөлүктүү күндөлүктү түзүүдө бала өзүнүн жеке тажрыйбасына таянат. Аны өз алдынча өрчүтүүгө мүмкүндүк берет ушул тажрыйбаны. Себеби деген, биз кайсы бир маалыматты алганда, бир нерсени укканда, кайсы бир текстти окуганда, эгерде ошол биздин бир жеке тажрыйбабызга байланыштуу болсо, кандайдыр элестерди жаратса, кандайдыр ойду жаратса, мурда башыбыздан өткөндөрү менен кандайдыр байланышы болсо, биз ошону жакшыраак эстеп калабыз, ошого көбүрөөк көңүл бурабыз да. Бул биздин негизи адам баласынын табияты. Ошон үчүн эгерде балага кайсы сабактан болбосун мындай текстти окуп кел деп тапшырма берсек, анан күндөлүктү түзүү аркылуу биз ал баланы аргасыздан өзүнүн мурдагы тажрыйбасына кайрылууга мүмкүнчүлүк берсек, анда бала өзү дагы байкабай, өзү дагы мындай күтпөгөндөй ошол текстти окуп, ошону талдап, ошонун
күтүүсүз бир жерден бир терең ойлорду таап чыгышы мүмкүн ошол тексттен. Экинчиден бул артыкчылыгы балага мугалим даяр гана маалыматты берип отурбастан, айтып берип отурбастан, бала ошо мугалим айта турган нерсени өзү деле окуп, өзүнүн ою аркылуу, өзүнүн бир түшүнүгү аркылуу өткөрүп, өзү дагы өздөштүрө алат да. Бул аябай чоң нерсе, себеби болочокто баланы мугалим дайыма эле коштоп жүрүп тиги мындай бул тигиндей деп айтып бере бербейт. Бала өз алдынча турмушка чыкканда дагы, мындай турмуш жолуна чыкканда дагы ал бардык тегерегинде алып жаткан маалыматтарды дагы өзү аркылуу өткөрүп, ошону өзү аркылуу мындай баалап, өзү тыянак чыгарышы керек болот да. Өзүнүн мындай мамилесин ошого билдириши керек болот. Экинчи өзгөчөлүгү, экинчи артыкчылыгы бул чоң материалды окуп жатканда ошондон эң маанилүү жерлерин, эң токотер жерлерин бөлүп алуу, ошолорго басым жасоону дагы үйрөнөт бала. Себеби тегерегибизде көп эле маалыматтар болуп атат, көп эле окуялар болуп атат да. Ошолордун ичинен кайсынысы мага тийишер болот, кайсынысы мен үчүн пайдалуу болот, кайсынысы кызыктуу болот мага, кайсынысы эмне үчүн көңүлүмдү бурат. Ошону мындай иргеп алганга дагы баланын мындай тажрыйбасы пайда болот, ушу 2 бөлүктүү күндөлүктү түзүү аркылуу. Анан экинчи дагы убакытты үнөмдөсө болот. Себеби мектепте деле азыр көпчүлүк жогорку окуу жайларында деле саак 50 мүнөт болуп калды. Мектепте саактар 45 мүнөттөн болот. Анан өздөштүрө турган материалдын көлөмү чоң. Ошондуктан өз алдынча тапшырма берсе, балдар дагы жоопкерчилик менен аткарганга алардын да мүмкүнчүлүгү болот, эгерде мугалим алдын ала айтып койсо да, мисалы, мынтип окуйсуңар, мындай кыласыңар деп. Ошого жараша бул 2 бөлүктүү күндөлүк кайсы көндөмдөрдү өрчүтөт. Өз оюн, өзүнүн сезимдерин эркин билдире алат. Себеби мисалы таасир калтырган же болбосо бир каршылыкты пайда кылган суроолорду жазды да окуучу. Анан аны чечмелеп жатып, албетте өзүнүн оюна, өзүнүн сезимине таянат эркин. Экинчиден, жеке кызыктырган суроолорду бере алат. Суроолорду жаратат. Ошо өзүнүн жеке пайда болгон суроо. Китептин аягында жазылган же мугалим берген суроо эмес, ошо текст окутканда өзүндө жеке пайда болгон суроолорду дагы бере алат. Жана аң сезимдүүлүк менен тыянак чыгарылат. Аң сезимдүүлүк менен жаңы нерсени билип, ошого баа бере алат. Өзүнүн турмушуна мисалы колдонсо болобу, өзүнүн тажрыйбасына керек болобу, кереги жок болобу, ошону дагы баалай алат. Жана албетте сөзсүз эле бирөөнү башкарып туруусуз өз алдынча иштегенге дагы тажрыйба топтой алат бала. Качан колдонсо болот? Муну бардык сабактарда колдонсо болот. Адабият сабагындабы, химия сабагындабы, тарых сабагындабы, бардык сабактарда 2 бөлүктүү күндөлүктү колдонсо болот. Кайсы сабакта бир маалыматты өздөштүрүш керек, чоң маалыматты өздөштүрүш керек. Ошондо ушул 2 бөлүктүү күндөлүктү түзүү аркылуу балдардын ишин уюштурса болот. Өз алдынча иш катары берсе болот, үй иши катары берсе болот. Мисалы, жаңы теманы өтөсүңөр, эмки сабакта баланча теманы өтүшүңөр керек. Бирок силер класстан көбүнчө ошол тема боюнча талкуу жүргүзүп, балдардын оюн укканга кызыгасыңар. Анда алдын ала тапшырма берип койгула. Ушул текстти окуп келип, келе 2 бөлүктүү күндөлүк түзө келгиле, анан класстан талкуулайбыз деп тапшырма берип койсоңуздар болот. Кантип жыйынтыкталат? Бул мугалимдин тандоосуна жараша, көздөгөн максатына жараша болот. Жупташып талдап, анан ар бир жоп өзүнүн эң кызыктуу деген тексттин үзүндүсүн жалпы элдин алдына чыгарса болот. Чакан топтор менен талкуулап, аябай чоң пайда болгон суроо болуп калды го, ошону же болбосо бардыгы үчүн кызыктуу болуп чыккан суроону жалпыга алып чыгып класстын ичинде талкууласа болот. Дагы бир нече кызыктуу деп табылган суроолорду жазып алып, жалпы класс менен ошого жооп издесе болот. Бул жерден албетте тексттин алкагында же болбосо сабактын алкагында жооп берүүгө мүмкүн болбогон суроолор да пайда болушу мүмкүн. Бирок андан мугалимдер коркпошу керек, себеби деген деги эле балдарда ой болуш керек да. Мугалим дагы адам, мугалим дагы өсүп аткан киши, мугалим дагы күн сайын жаңы нерселерди окуйт, жаңы нерселерге туш болот. Демек, мугалим
сөзсүз эле дүйнө жүзүндөгү баардык суроолорго даяр жоопту билген адам деп кабыл алынбашы керек да. Себеби мугалим дагы изденет, мугалим дагы жаңы тажрыйбага ээ болот. Ошондуктан мугалим дагы өзү дагы балдардын бир суроосуна жооп бере албай каламбы деп коркпош керек. Дагы анан эң башкысы балдар мен ушул суроого азыр жоопту билбейм, чогуу издейлик же болбосо кошумча маалымат булактарынан карап келип кийинки сабактарда ушул суроого кайрылалык, бул аябай кызыктуу суроо деп айтканга дагы мугалимдин кудурети жетиш керек. Андан коркпош керек. Негизи эле башынан эле балдарда жанагы мугалим дагы изденип атат, мугалим да жаңы суроолорго жооп издейт деген ой калыптанган болуш керек. Эгерде балдар башынан ушуну түшүнсө, демек мугалимге ишенүү сезими жоголбойт, мугалимге ренжийт деген түшүнүк болбойт да, андай коркунуч болбош керек. Кеңештер. Биринчиден баардык эле ушундай ыкмаларды колдонууга да коюла турган талап. Негизи эле баардык эле сабактарда коюлчу талап бул негизи балдар сөзсүз түрдө ишти аткаруудагы талаптарды так билиши керек. Эмне кылам, кантип кылам, кайсыны жазам, кантип жазам. Негизи ишти уюштурууда мугалим баланын ар бир ишине коюлчу талаптарды так коюшу керек, эмне күтө тургандыгын так коюш керек. Ошондо түшүнбөстүк болбойт, ошондо ыйканчылык болбойт иште. Эки бөлүктүү күндөлүктү албетте жупташып же болбосо чакан топтордо жүргүзүү, ой жүгүртүү, талкуу убакытты үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Анан бир эле текстти балдар өз алдынча окуп, өз алдынча ар кимиси эки бөлүктүү күндөлүк түзгөндө окшош суроолор болушу мүмкүн, окшош үзүндүлөрдү, бирдей үзүндүлөр жазып алган болушу мүмкүн. Ошолорду кайталап отурбай, ошолорду жалпылаштырып жол алышканга мүмкүнчүлүк берет, ушундай жупташып же топтордо иштесе. Дагы мисалы бир балада бир суроо пайда болду, балким ал экинчи бала үчүн жөнөкөй эле болушу мүмкүн. Балким чакан топтун ичинде ал балага экинчи бала эле түшүндүрүп коюшу мүмкүн. Жалпы объективдүү алганда бир балада пайда болгон суроо, балким ал жөнөкөй эле суроодур, балким ал бала жөн эле өзүнүн тажрыйбасынан жолуктура электир, бирок көпчүлүк балдарга белгилүүдүр балким. Бул аркылуу дагы бала андай жөнөкөй суроону жалпыга айтып отурбай, өзүнүн чакан тобунун ичинде жооп таба алат. Дагы өтө маанилүүрөөк, орчундуураак суроого мисалы убакыт үнөмдөлөт десе болот. Дагы нерсе, сөзсүз түрдө кайтарым байланыш болуш керек. Себеби мугалим балдардын айткан чакан топтордо айтылган сөзгө, айтылган ойго, бир каршылык пайда болгон ойлорго сөзсүз өзүнүн жообун бериши керек, өзүнүн оюн, мамилесин билдириши керек. Себеби мугалимге болгон ишеним дагы бекемдейт. Жана балдар өзүнүн ишинин жемишин көрөт, кандай натыйжа бар экендигин көрөт. Сөзсүз бул жерде мугалим өзүнүн жообун, өзүнүн оюн айтышы керек болот. Дагы бир күндөлүктүн түрү бул 3 бөлүктүү күндөлүк. Бул кантип түзүлөт? 2 бөлүктүү күндөлүктү эле тексттен үзүндү алса болот, анан бала чечмелүү өзүнүн жазган эмне үчүн тиги же бул үзүндүнү жазып алгандыгына өзү чечмелеп бериши керек болот. Бул 2 бөлүктүү күндөлүккө окшош келет. Ошондой эле бул жерде деле чакан эмес, өтө кичинекей эмес, мындай чоң көлөмдүү текстти окуганда колдонсо болот. Көп ар түрдүү бир багыттагы маселелер каралган текстти караса, окуганда, өздөштүргөндө колдонсо болот. Ал эми 3-чү бөлүгү эмнеден турат бул күндөлүктүн? Бул мугалимге багытталган суроо. Бала мисалы текстти алды да өз алдынча окуп жатат класстабы, сабак учурунда же үйдөбү, кандайдыр бир өзгөчө таасир калтырган бир нерсени жазып алды дейлик. Анан чечмелеп берди. Эмне үчүн таасир калтырды бул? Кандай таасир калтырды? Чочулатып атабы же болбосо аябай кубандырдыбы? Же болбосо бир дагы кандайдыр башка бир нерсе таасир калтырдыбы жазыш керек дагы. Анан ошого байланыштуу кандайдыр суроо пайда болду, ошол суроону бала биринчи кезекте мугалимге багыштаса болот. Мисалы канткенде муну өзгөртсө болот деген сөз менен. Экинчи мисалы кайсы бир нерсени эске салган бир үзүндүдө бир сөздү тапты, сүйлөмдү тапты. Чечмелеп берет да эмнени ойго салды. Бала кезинде ата энеси менен жака барганда ушундайды көрдү эле мисалы, ошону эске салды. Анан мугалимге ошого байланыштуу суроо пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул андай?
деген сыяктуу, же болбосо бир каршылык жаратты, бир нерсе, бир ой. Мисалы андай эмес да деген ой пайда болду да балада. Ошол кандай каршылык жараткандыгын жазат дагы, анан суроону жасап алат. Кимдер же болбосо эмне үчүн деп деген сөздөрдөн башталган суроону мугалимге багыттасып алат. Демек 3 бөлүктүү күндөлүктүн өзгөчөлүгү, 3-чү бөлүктө бала өзүнүн окуган, текстине алган жаңы маалыматына байланыштуу өзүндө жаралган суроону жазып койсо болот. Кеңештер 3 бөлүктүү күндөлүктү түзгөндө 2 бөлүктүү күндөлүккө карата эле кеңештер бул сөзсүз талаптар так болуш керек. Сөзсүз түрдө убакытты үнөмдөө жана өзүнүн бир кичинекей суроолоруна топтун ичинен эле жооп алыш үчүн сөзсүз түрдө чакан топтордо талкуулап ой жүгүртүшү керек. Өз ара суроолорун карап, өз ара суроолорун бериш керек балдар бири-бирине. Себеби деген бул жерде мугалимге карата бирдей суроолор да пайда болушу мүмкүн. Демек бул чакан топ же болбосо жуп ошол суроону мугалимге багыттай алат. Анан жалпы класска мугалим жооп берет. Мугалимге карата суроолорго топтун жооптору дагы болушу мүмкүн. Мисалы бир чакан топ суроо берди. Мисалы ал жерге мугалим өзү жооп берүүдөн мурун сураса болот. Мисалы балдар кимиңер билесиңер бул жооп, ушул суроого жоопту. Балким класс өзү эле билеттир ал суроого жоопту. Бул эмне үчүн маанилүү? Себеби деген эгерде балдар өзүнүн билгенине улам кайрылып турса, өзүнүн билгенине таянса, анан аны эң башкысы башка балдардын алдында, мугалимдин алдында өзүнүн биле тургандыгын, өзүнүн билгенин айта ала тургандыгын мындай билсе, жана ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, балада өзүнө болгон ишеним жаралат. Негизи эле жалпы ушу сабакка болгон кызыгуусу жаралат. Кандайдыр бир туруктуулук жаралат баланын ушу сабакка карата мамилесиндеги. Бул келерки кийинки турмушта дагы өзүнүн оюн ачык билдиргенге, бир жаралган суроого өзүнүн жообун айтканга ушундай жакшы көндүмдөрдү жаратат, өзүнө ишенич пайда болот деги эле балада. Сөзсүз түрдө кайтарым байланыш болуш керек. Бул 3 бөлүктүү күндөлүктө өтө маанилүү. Сөзсүз түрдө класста айтылган суроого мугалим сөзсүз жооп бериш керек. Эгерде топ жооп бере албаса, мугалим сөзсүз жооп бериш керек. Ушундай суроо жооптун негизинде, талкуунун негизинде албетте жыйынтык чыгарылышы керек. Жыйынтык иши жүргүзүлөт. Аны мугалим өзүнүн максатына жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, балдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша уюштура алат. Дагы эле бул жерде жооп табылбай калган суроолорго сөзсүз кийин кайрылыш керек. Бул жерде айттык, суроолор түрдүү болушу мүмкүн, суроолор күтүүсүз болушу мүмкүн. Бир дагы суроодон мугалим коркпошу керек. Бир дагы суроону жоопсуз калтырбашы керек. Сөзсүз түрдө эгерде бул сабактын чегинде жооп берүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, кийинки сабактарда башка темаларга байланыштуу же болбосо жөн гана башка булактардан жоонтап сөзсүз түрдө балдарга ал жоопту бериш керек. Себеби балдардын мугалимге болгон ишеними, мугалим менен байланыш бар экен деген сезимди сөзсүз алар сактап жүрүшү керек. Сөзсүз түрдө жөн гана мугалим даяр нерсени үстүртүн айтып койду, анан силер суроо бергенге укугуңар жок, себеби мугалим муну караган эмес. Андай деген иш, мындай авторитардуу түрдөгү мамиле азыркы кезде негизи болбошу керек мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиледе.